Бишкек шаарынын мэриясы президенттин тапшырмасы менен жаңы 5 мектеп салып, 2 мектепти оңдоду. Калган 8 мектептин жанына кошумча имараттарды курду. Алардын бири сиздер көрүп турган Ак Бата конушундагы номер 43 толук эмес орто мектебинин жанына кошумча имарат салынып, анда мугалимдер отуруучу бөлмөлөр, спорттук зал жана китепкана орун алган. Ал эми аталган билим уясынын мурунку имараты болгону 192 окуучуга гана ылайыкталганына карабастан, учурда 1000ден ашуун бала 4 кезек менен билим алууда. Дагы бизге жетишсиз болуп атат. Азыркы күндө класстарда 4төн смен окушуп, ар бир класста негизи бул класстар 24 эле окуучуга расчеттолгон болсо, азыркы күндө 50дөн 45тен бала окушат. Мугалимдин отура турган местасына дагы окуучулар отуруп сабак окушат. Бизде 6 күн окуйбуз. Шаардын мектептеринде 5 күндүк билим алса, бизде ушул 14 жылдан бери эле ошо 6 күндө кадимкидей толук сабак жүрөт. Мындай жагдайдан Борбордун мэринин кабары бар. А бирок маселени чечүүдө жер табылбай жатканын айткан шаардын жетекчиси жаңы окуу имараты качан куруларын так айткан жок. Жаңы дагы чоң мектеп курушубуз керек. Кайсы, качан? Дагы ушул жерге. Себеби бул жерде жер маселеси толук чечилбептир. Мына карап көрбөйсүздөр. Бул жолду качан? Эми муну жер издешибиз керек. Мына биз азыр коюлган максатыбыз азыр куруу болчу. Куруп бүткөндөн кийин мен азыр келип эле караганда могу жерде карап көрсөңүздөр, мына бир частниктер дагы жерди алып алыптыр. Мына ушундайлардан биз компенсация кылабызбы? Ушул тегеректен биз местаны табыш керек дагы. Бурото эле түп тамырдан бир чече турган кылып берген чоң мектеп курушубуз керек. Ал эми Бишкек шаарындагы номер 10 мектепте оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, авариялык абалда турган 300дөн ашуун окуучуга ылайыкталган бөлүгү ишке берилди. Бул көрүнүштө эле мектептеги класстардын жетишсиздигин чечкен жок. Анткени бир класста 40ка жакын окуучу билим алууда. Bir klasta, орус классында bir эле орус класс, ал жерде 45 бала отурат. Ал эми кыргыз класстарында 43төн отурат. Себеби ошол электронный жазылууда, андан кийин дагы ошол мектепке келе турган окуучулар районго барып, протокол менен келип атышат. Стандарт боюнча bir класста 30-35. Биз кичине ашып атабыз ошо. Бишкек шаарынын мэриясынын маалыматына ылайык, быйылкы окуу жылына карата мектептердин жетишсиздиги 15%га чейин кыскарды. Жакынкы аралыкта мындай маселе Борбордо болбош керектигин билдирди кала башчысы. 2 сменден эсептегенде эле почти 12 миңден ашык, почти 15 миңге жакын кошумча окуучулардын орду ачылып атат. Бул өтө чоң. Жогоруда айтылган жалпы 15 мектепти кошкондо деле Борбордогу билим уяларынын жетишсиздиги кескин кыскарганы байкалбайт. Бул көйгөйдүн качан чечилери дагы азырынча белгисиз боюнча калууда.